Акыркы учурларда эл арасында байма-байлы айтылып келе жаткан айтылуу Өзгөн районуна караштуу Алтын булак айыл аймагындагы дары суу чыга турган аймак бар экен. Мына ушул аймак эмнеси менен калкты өзүнө тартууда, деги эле ушул дары суунун канчалык дарылыгы бар экенин чогуу иликтеп көрүүнү туура көрдүк. Анда биз мына ушул Алтын булак айылына сапар тартканы жатабыз. Сиздер көрүп турган булактын көзү жергиликтүүлөрдүн айтымында алгач 2008-жылы ачылып, убакыттын өтүшү менен акырындап көбөйө баштаган. Айрым учурда булганып, тазаланып, тунуп да турат. Бүгүнкү күндө Таш Башат айылынын тургундарынын күнүндүк ичүүчү суусуна айланган. 20 мүнөттүн ичинде 40-42 литрге дейин суу берип атат. Ошол, анан ушул жерден ичип, ана адамдар көбөйүп, шипатап жакшы болуп аткан экен. Бизге өзүбүзгө дагы жакчуу бул суу. Анан ушул жерде адамдар көбөйүп, шипатап, оорусу сагайып кетип аттыр да. Ошонун негизинде келип атат. Бул жерде эксперттер дагы чыккан дейт. Жакшы кальций көп деп атышат. Суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот демекчи, айрым замандаштар дартка даба болор касиети бар экендигин байкашкан. Мындай кабар бат эле эл арасына тараган. Бөйрөгүм ооруш эле, оорубай кал дегендер болуп атат. Мына жогору жакта Бегебай деген балабыз бар. Бөйрөгү ооруш эле, боор ооруйт эле. Ол ушу сууну ичкенден бери оорубай калды, жеңилдеп калдым деп бүгүн эртең менен алып кетти. Жада калса алыстан келген меймандарга жана айыл тургундарына бирдей өлчөмдө берилүүсү үчүн атайын тизме түзүп коюшкан. Ушул тартиптин негизинде күн сайын суу алып кетишет. Менде 1600 адам жазылган, азыр 575 адам алынды. Эми калганда шипшылык менен телефон номерлары жазылган. Ошолор боюнча күнүгө 40-45 адам мөөнөтү менен алат. Ар бир адамга 10 мүнөттөн убакыт берилет, 25 литрден суу алат ар бир адам. Ошого өздөрү ыраазы болгон бар жогу. Биз барган учурда да ар тараптан келген коноктор кезекте туруп күтүп жаткан экен. Алардын азын оолак оюн угуп көрдүк. Бул суунун дарылыгын элден уктук. Азыр мына суу алганы кезекте турабыз. Кезек келсе ушул жерден суу алып, өзү да ичип кетели деп үмүттөнүп турабыз. Булактын айланасы жакынкы күндөрү талапка жооп берерлик оңдолуунун алдында турат. Ага карабастан айыл тургундары өздөрүнүн меймандостугун, кичипейилдик сапатын көрсөтүүнүн үстүндө. Тартип абдан күч, жоопкерчилик жогору. Ушул келүүчүлөрдүн шартын түзүү максатында биз күнү түнү иштеп жатабыз эки нөмөттө. Мисалы үчүн мен тиги кыргыз үйдү тиккеним, жаанда келишет элдер, алыстан талаадан келсе, тамак отуруп тамак ичкенге, эс алганга, башкача айтканда кыйналбай, кысталбай ошол ала турган булактын суусун алып кетишине шарт түзүп жатабыз. Ош облусунун борборунан 100 чакырымдай алыстыкта жайланышкан мына ушул Өзгөн районундагы Алтын булак айыл аймагындагы дары суудан мен дагы даам татып ичип көрүүнү эпкөлүп турам. Анда кандай экен, суунун даамы кандай экен, сиздер менен чогуу баамдап көрсөк. Бисмиллахиррахманиррахим. Албетте суу абдан эле муздак, бирок ошентсе да тургундар кезеги менен алып атат. Суунун тунуктугу абдан тунук, ошентсе дагы жанга дары жагымдуу суу экенине ынандым. Аталган аймак учурда бардык замандаштарыбыздын кызыгуусун арттырып, кезекке тургандардын саны арбын. Ошондуктан касиети канчалык деңгээлде зор экендигине дыкаттык менен көңүл бурулуп, адистер тарабынан изилдөөгө алынууда. Канткен күндө да жараткан тарабынан берилген зор байлыкка аяр мамиле жасоо баарыбыздын ыйык милдетибиз экендигин унутта калтырбасак. Улан Мамашеров, Эмилбек Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.